Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Иса Өмүркуловдуку делген мал сарай талкаланып, жүздөгөн койлорду айдап кетишти. Чүй облусунун Сыгата районундагы Карагай булак айылында жайгашкан Иса Өмүркуловдун мал сарайын талкалап, 100гө жакын койду айдап кетишти. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына жергиликтүү тургундар билдиришти. Ал эми Сыгата райондук мамлекеттик администрациясынын бул маалыматын тастыктап, сарай талкаланып, жүздөй койду айдап кетишкени чын деди. Ал сарай Иса Өмүркуловдуку деп айтылып келет, бирок кагаз жүзүндө ээси ким экенин билбейбиз деп билдиришти. Абдылдаев депутаттар Матраимов менен Жээнбеков Садыр Жапаровду колдоп ишеним кат бергенин ырастады. 6 октябрда парламент депутаттарынын бир бөлүгү төрага катары жарыялаган Мыктыбек Абдылдаев, КСДП фракциясынын депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Искендер Матраимов Садыр Жапаровду премьер-министрге колдоо үчүн ишеним кат беришкенин ырастады. Бул тууралуу бүгүн Абдылдаев Бишкекте өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын жыйынында Эльвира Сурабалдиеванын суроосуна жооп берип жатып бышыктаган. Сурабалдиева Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган видеосунда ал Садыр Жапаровду премьер-министрге колдоо боюнча Асылбек Жээнбеков, Искендер Матраимов жана Төрөбай Зулпукаровдун ишеним кат бергени чынбы? Ошол кат сизде барбы деген суроосуна Абдылдаев "Ооба, менде бар" деп жооп бергенин көрүүгө болот. Бул маалыматты жыйынга катышкан бир нече депутат Азаттыкка ырасташты. Ошондой эле жыйын жүрүшүндө депутаттардын бири Талант Мамытов менен Өмүрбек Бакиров бир катар эл өкүлдөрүн Садыр Жапаровду колдобосуңор үйүңөргө барабыз деп коркутуп жатат деп айтты. Учурда депутаттар парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу жана президентке импичмент жарыялоону кеңешип жатышат. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон соң саясий кризис жаралды. Добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен башталган митингдер баш аламандыкка айланган. 6 октябрга караган түнү митингчилер Ак үйдү ээлеп алган. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы окуяларды бийликти басып алуу аракети катары баалаган. Жээнбековдун Бишкекте экени айтылган менен учурда ал эл алдына чыга элек. Андан бери өлкөнү мыйзамдык талаага кайтаруу үчүн жогорку кеңештин чукул жыйынын өткөрүү айтылган. 6 октябрда Бишкектеги Достук мейманканасында бир нече депутат жыйынга чогулуп, парламент төрагасын алмаштырып, премьер-министрге жаңы талапкер сунуштаганын жарыялаган. Бирок бир катар депутаттар бул чечимдер легитимсиз экенин айтышууда. Курсан Асанов: жалгыз күнөөм Атамбаевди тирүү кармаганым. Эске сала кетсек, Курсан Асанов кыргыз милициясына чыккынчылык кылды, ишенимден кетти деген негиз менен 2019-жылы 13 августта кызматтан бошотулган. Жалгыз күнөөм Атамбаевди тирүү кармаганым. Бул тууралуу Ички иштер министринин милдетин убактылуу аткарып жаткан Курсан Асанов Спутник Кыргызстан агенттигине маек берип жатып айтты. Журналист Курсан Асановго өзүңүздү акташ үчүн мыйзамдын негизинде Кашкар Жунушалиевдин артынан түшөсүзбү деген суроо берген. Мен Кудайдын, элдин, кыргызстандыктардын, журналист, активист, блогерлердин арты менен эба акталгам. Жалгыз күнөөм Алмазбек Атамбаевди тирүү кармаганым. Баары түшүнүктүү го деп ойлойм. Менде материал, далил жетиштүү. Бул тууралуу сотто да айткам, силерге да айтып жатам. Эч нерсе болгон эмес, баары башынан аягына чейин ойдон чыгарылган, деди Асанов. Асанов Койташ окуясынан кийин бийлик тараптан анын үй бүлөсү, жакындары куугунтукка кабылганын кошумчалады. Эске сала кетсек, Курсан Асанов кыргыз милициясына чыккынчылык кылды, ишенимден кетти деген негиз менен 2019-жылы 13 августта министрдин орун басарлык кызматтан бошотулган. Ага карата кылмыш иши козголуп, үй камагына алынган. Анын артынан жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми өкүл баласы Турсунбек Бейшембековду 2020-жылдын 20-январында аскер прокуратурасы сурактан кийин кармаган. Бирок баш коргоо чарасын тандаган сот аны үй камагына чыгарган. Мындан сырткары Асановдун жубайы жана туугандары да суракка чакырылганы айтылган. Өлкөдө 6 октябрда эл тарабынан Ак үй басып алынып, бир топ өкмөт мүчөлөрү кызматтан кетишкен. Анын ичинде Ички иштер министрликтин башчысы Кашкар Жунушалиев дагы бар. Учурда анын милдетин убактылуу Курсан Асанов аткарып жатат. Кара суунун акими Тилек Матраимов Өзбекстандын аймагында кармалды. Кара суу районунун акими Тилек Матраимов Өзбекстандын аймагында кармалды. Мындай маалыматты Кыргызстанда күч органдарын координациялап жаткан Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев ырастаганын Азаттык жазды. Маалыматка караганда, учурда Матраимов Өзбекстанда, жакын арада Кыргызстанга кайтаруу маселеси каралып жатат. Тилек Матраев менен чогуу бир нече жакын тууганы болгон. Белгилей кетсек, Тилек Матраимов Кара суунун
кимдигин аркалап келген. Ал парламенттик шайлоонун алдында ден соолугуна байланыштуу убактылуу эс алууга кеткенин айткан. Ал депутат Искендер Матраимов жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун энеси. Ош шаарына кайрадан Талайбек Сарыбашев мэр болду. Кече Сарыбашевка Ош шаардык кеңеши ишенбүүчүлүк көрсөткөндөн кийин ал кызматтан кеткенин жар салган. Ордуна жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов келгени айтылган. Ош шаарын кайрадан мурдагы мэри Талайбек Сарыбашев башкармай болду. Бул тууралуу жеринен Спутник Кыргызстандын кабарчысы билдирди. Эске сала кетсек, ушул тапта Ошто Талайбек Сарыбашевди колдогон митинг өтүп жатат. Кече ага Ош шаардык кеңеши ишенбүүчүлүк көрсөткөндөн кийин кызматтан кеткенин жар салган. Ордуна жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов келген болчу. Маалыматка караганда бүгүн эки тараптын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп, мэрликке кайрадан Сарыбашевди алып келишкен. Бир аз мурда Талайбек Сарыбашев кайрадан кызматтык кабинетине кирип, өзүн мыйзамдуу мэр катары жарыялап, мындан ары шаардын коопсуздугуна жооп берерин айтты. Ошондой эле ал Ош шаардык кеңешинин буга чейин ага ишенбөөчүлүк көрсөткөнүн мыйзамсыз деп эсептээрин билдирди, деди кабарчы. Сарыбашев менен Төрөкуловдун элге жасаган билдирүүсүнө караганда, кечээ 6 октябрь күнү шаарда тынчтык орноп, эл арасында пикир келишпестиктер болбош үчүн убактылуу жаңы мэр даярдап туруу чечими кабыл алынган. Ал эми 7 октябрга караган түнү Кыргызстанга учуп келген Мелис Мырзахматовдун тарапташтары азырынча үн чукпай турат. Токтогазиев азыркы саясий кризистик мезгилде жоопкерчилик алууга даярмын. Бишкекте Телек Токтогазиевдин тарапташтары аны премьер-министр кызматына сунуштап, өкмөт үйүнө алып киришти. Биз жаңы убактылуу өкмөттү түзөбүз. Мен өкмөт башчы болом. Кеңеш өткөрүп, ишенген гана кишилерди чакырам. Ишенген кишилер менен гана жаңы кесипкөй өкмөттү түзөбүз. 6-чакырылыштын депутаттарын эл тааныбагандыктан биз дагы аны тааныбайбыз, дейт Токтогазиев. Токтогазиев жаңы шайлоо өткөрөрүн жана ага катышпай турганын кошумчалады. Азыркы болуп жаткан саясий кризистик мезгилде жоопкерчиликти алууга даярмын. Ушул кризистен чыгышыбыз керек. Өлкөнү стабилдештирип, таза шайлоо өткөрүү керек, дейт ал. Маалымат катчы Сооронбай Жээнбеков ушул тапта Бишкек шаарында. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ушул тапта Бишкекте. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиеванын айтканына таянып Азаттык жазып чыкты. Басма сөз катчынын айтымында президент бул күндөрү эч жакка кеткен эмес. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы окуяларды бийликти басып алуу аракети катары баалаган. Жээнбеков Бишкекте экени айтылганы менен учурда ал эл алдына чыга элек. Ошондой эле өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы кырдаалга байланыштуу элге кезектеги кайрылуусун жасады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жээнбеков өз сөзүндө азыркы абалдан тезирээк чыгууга болгон күчүн жумшай турганын айткан. Айрым саясий күчтөрдүн аракеттеринен улам өлкө саясий туңгуюкка кептелгенине 3 күн болду. Бардык кыргызстандыктардын жүрөгү ооруп турат. Кырдаалдын чечилишин талап кылып жатканыңарды түшүнөм. Абалдан тезирээк чыгуу үчүн ар кыл саясий тараптар менен жеке сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатам. Урматтуу саясий күчтөрдүн жетекчилери, азыркы саясий туңгуюк абалдан чыгуу үчүн менден талап кылынчу кадамдарга даяр экенимди дагы бир ирет билдирем. Бирок алар менен сүйлөшүү үчүн бирдиктүү аянтча сунуштала элек. Азыркы учурдагы кызмат алмашууларды легимдештирүү зарыл. Ал үчүн жарлыктарга кол коюп, парламент кадрдык дайындоолор жөнүндө тиешелүү токтомдорду киргизиши керек. Саясий туңгуюктан өлкөнү алып чыгуу үчүн ушул расмий документтер зарыл, деп айтылат кайрылууда. Өлкө башчы кыргызстандыктардын сабырдуулугуна таазим этип, саясий күчтөрдөн конкреттүү кадамдарды күтө турганын кошумчалаган. Белгилей кетсек, өлкөдө 5 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингге чыгып, 6 октябрда Ак үйдү басып алышкан. Премьер-министр менен жогорку кеңештин төрагасы отставка тууралуу арыз жазганы менен алардын кызматтан кеткени боюнча жарлыктар чыга элек. Токаев менен Мирзиёев Кыргызстандагы окуяларды талкуулады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандагы соңку окуялар боюнча пикир алышты. Бул тууралуу казак президентинин басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. Ага ылайык алар казак-өзбек мамилесинен сырткары аймактагы окуялар боюнча пикир алмашкан. Анда коңшу өлкөлөрдүн башчылары Кыргызстандагы кырдаал конституциянын негизинде тез арада калыбына келет деген ишенимин билдиришкен.
Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон соң саясий кризис жаралды. Добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу жөнүндө талап менен башталган митингдер башаламандыкка айланган. 6 октябрга караган түнү митингчилер парламент менен президенттик администрациясынын имаратын ээлеп алышкан.